Так, жашыңыз канчада? 65. 65 жаштасыз. Сиз бүгүн мага кайсы жериңиз ооруп келдиңиз? Ошо ооруган жерлерди айтыңыз. Желкеңиз, колдоруңуз, мына муундарыңыз, желкеңиз, бутуңуз. Өзүмдү оор сезем. Өзүңүздү оор сезесиз. Өзүмдү өзүм отуруп тура албайм. Өзүңүз отуруп тура албайсыз, бирөө жардам берип атат. Ушундай абалга качандан бери келип калдыңыз? Былтыр после операциядан. Так, операция эмне боюнча болду? Остеомиелит боюнча болду. Остеомиелит. Сиз мындан көп жыл мурун бутtu сындырган окшойсуз да? 95-жыл. Мынеке. Остеомиелит деген сөз бул сөөктүн шамалдап калышы, сөök ошо барып ириңдеп калат дейт. Ал жөндөн жөн болбойт, көп процент ошо сынгандан болот. Башка убакта сынбаганда деле остеомиелит болот. Кан менен микробдор барып ошо сөөктү ириңдетип жиберет. А сиздин бутуңуздун ириңдеши илгери бутуңуз сынган болуш керек. Ошо 95 жыл сынат. Анан ошол бутуңузду ачып сөөктү тазалашты. Так, ачып сөөктү тазалашты. Канча убакытка чейин жакшы жүрдүңүз? Ошондон бери жакшы жүрдүм. 95-96 операциядан былтыр. Операциядан кийин чыккандан кийин кандай сездиңиз? Былтырбы? Былтыр операциядан чыккандан кийин бутум аябай ооруду. Анан баса албай калдым. Баса албай калдыңыз. Так. Табаным ооруду, анан тизем ооруду. Бир тизем ошол жактагы тизем ооруду. Ошонун анан тизем ооруйт деп айтсам, ал жердеги врачтар жакшы көңүл бурбады, башка врачка бардым. Анан ал тартып көрдү. Анан сизге гормон берди, метатрексат. Кийинде ал болсо көрүп туруп, анан баягы эмелеп жөнөттү. Текшергенден кийин анан ревматолог сизге гормон жазды. Метатрексат ичтиңиз, канча убакыт ичтиңиз? Метатрексаттын уколун 1 ай алдым. Анан таблеткасын жарым ай ичтим, и все болду, ашказаным ооруп, кустум, ичпей койдум. Демек сиз гормонду алгандан оору басылды, бирок, Жок, басылбады, ошондо деле басылбады. Чамчаларды басат, демек сиздики гормон алсаңыз деле басылбады, уколун алсаңыз деле басылбады, ошого эле кыйналдыңыз. Анан сиз бир компаниядан, эми компаниянын атын айтпай эле коелу, жаман көрбөсүн, бир компаниядан чөп мындай бадыларды ич баштадыңыз. Канча сомдук ичтиңиз? 5 ай? Андан кийин дагы башка компания. Башканы ичтим. 3 компания. 3 компанияны ичтиңиз. Ар биринен жок дегенде бир 20-30 миң сомдук ичтиңизби? Ичтиңиз. Анан бир компанияга барсаңыз, окуй мен жакшы болбой атам, ана 3 компанияныкы деле ичип атам. Эми мен Бапаевага барам десеңиз, сизде эмне деди? Окуй Бапаева кымбат деди. Кымбат деди. Мен эми айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, бул жерде эмнени айтайын деп атам. Караңызчы. Бир эле компания, мен ошон үчүн айтам да, мен бадыларды жаман деп айта албайм. Албетте бадын ичсе болот. Бирок аз ченемде ошо өзүнө керектүү гана нерсени ичсе болот да. Анан эми ошол бадылар эмне деген айтып атышат. Бадылар айтат, Бапаева кымбат деп. А Бапаева билесиздерби эмне кылат? Бапаева силерге ошо бир эле компания бир эле чөптү 20-30-40 миңдик бербейт. Бапаева силерге неумывательный перексин куят. Бапаева силерге сүлүктү коет. Лимфа массаж менен висцерал массаж жасайт. Бапаева сенин куртуңарды түшүрөт. Көрдүңөрбү? 5 эң жакшы организмди тазалай турган. Мындан тышкары мен чөп дарыларды айтам. Дарыларды алып эле ичкиле, болбосоңор ошо бадыныкын кааласаңар ичкиле, азыраак алып, болбосо мына аптекадан эле чөптү алып ичкиле деп. Мына көрдүңөрбү? Биз 5 ыкманы колдонуп атып, биз силерди жакшы кылабыз да, бизден результат жакшы болуп атат да. Кудайга чексиз шүгүр. Албетте шыпаны Кудай берет, бирок Кудай таалам себебин тап деген. Биз ушул себепти жасайбыз, бизден ошол немелер жакшы көрүнүп атат да, результаттар жакшы болуп атат. Мен 5 жылдан бери дарылайм. Эми ким мен жакшы болбодум деп жазган болсо, анда ал менин айтканыма аткарган жок. Ошон үчүн жакшы болбойт. Ким аткарат, ал сөзсүз түрдө Кудай шыпасын берип атат да. Эми сиз ошондон бери жакшы болбой койдуңуз дагы, азыр мына эми отурганда да мына бирөө тургузуп атат. Мына бадыны 3 бадынын акчаларын чөптөрүн ичкен кандай результат? Бадыны берет, только организмди тазалап туруп бериш керек. Бады деген бул чөп деген сөз. Мен 10 нерсе менен дарылайсаңар үйнө деп коем да. Мен ишканада 5, биздин медцентрде 5 ыкманы колдонобуз деп коем. Ошонун бирөөсү чөп. Калган 4-өн сөзсүз аткарыш керек.
Үйден 10 ыкман аткарасыңар дейм. 9-нан бирөөсү, мына бирөөсү чөп. Көрдүңөрбү? Бир эле бадыдан жакшы болуп кетет деген бул жомок. Бул чанда адамдар бир эле бадыдан жакшы болуп кетет. Сөзсүз түрдө башка ыкмаларды кошуш керек. Так, демек, азыр сиздин мына мен текшердим, отуруп турганы кыйналат, курсакты бассам ич болсо аябай ооруп турат, эч кандай органдар менен эч ким иштеген эмес, эч кандай бездер менен эч ким иштеген эмес. Бул өзү медик экен эжекебиз ойлонуп отуруп кое турчу, ушул мен жакшы болушум керек, кантип эле жакшы болбой каламын деген ой келди дедиңиз, Анан изилдеп сиз лимфологду анан кийин ошо Кыргызстандан издесеңиз ким чыгып калат? Бопаева чыгып калат. Кудай буюрса биз эми мына аракетти кылабыз, өзү медик экен, түшүнөт экен. Демек биз аракет кылабыз дагы, Кудай буюрса натыйжаны жакшы болгондон кийин сиз бизге дагы ушундай кичинекей видеого түшүп бересиз. Кудай так, демек мен сизге Кудайдан шифа тилеп, жакшы болуп кетишиңизди каалап калам. Деги эле, урматтуу мекендештер, биз акча кымбат деп жүрүп, акырында ошо кымбат акчаны таап дагы ден соолукту таба албай калабыз да. Мен ошого капа болуп кетем да. Ошон үчүн алдын алыш керек. Алдын алыш керек. Кымбатпы? Эмне үчүн кымбат кийим кийебиз, чынбы? Эмнеге кымбат алтындарды тагынабыз, тойлорго барабыз, бир жылкыларды беребиз. Эмне үчүн өзүбүзгө бир жылкынын акчасын неме сактабайбыз? Демек, урматтуу мекендештер, бардык нерсени акыл эс менен калчап, ден соолукка көбүрөөк көңүл буралы деп айтып кетким келет.